Саламатсызбы, Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Дастан Сарыгулов. Дастан Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекет катчысы, мамлекеттик кызматтын 1-даражадагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты, 12 китептин жана 17 эл аралык илимий эмгектердин автору. Саламатсызбы? Дастан агай, биз буга чейин Назар Ньюс маалымат агенттигине сиздин калемиңизге таандык Чыңгызхан да Тамерлан да кыргыз болгон деген макаладан кийин, маектен кийин аябай талкуу болду. Ушул деги эле ушул Чыңгызхан да Тамерлан да кыргыз болгон деген маалыматты кайсы булактарга таянып айттыңыз? Ушул тарыхый булактарга. Тарыхый булактар. Эң байыркысы 1430-жылы чыккан, андан кийин 1540-жылы чыккан, андан кийин 1620-жылы чыккан, 1715-жылы чыккан. Мунун баары тарыхый булактар, талашсыз. 5 жыл мурун муну КТРден улутман берүүдөн берилген. Ошондон бери эч ким муну жокко чыгара алган жок. Чыгара албайт. Себеби мен таянган булактар дүйнө илимпоздору тааныган булактар. Эч ким ал булактардан күмөн санабайт. Ошон үчүн бул талашсыз чындык, бир гана өкүнүчтүү көрүнүш, элибиз муну билбейт. Ушундай абалга биздин элибизди Совет доорунда жеткизип койгон. Ушул окурмандарга кызыктырган, ушу сиз айтканда кайсы тарыхый булактар агай? Эми өткөн кандайдыр китептерге таяндыңыз да? Ооба да, мен жана айтып кеттим кайсы жылдары чыккан китептер. Анан Алтын казыксы деген YouTube каналымда кыргыздар Чыңгызхан доорунда деген 4-5 берүү бар. Ошондо мен бүт китептерин баарын көрсөткөм. Эгерде өтө мындай кенен маалымат алам дегендер болсо, YouTube каналга кирип, ошо жерден 1 сааттан ашык убакыт коротуп, ошо маалыматты алса болот. Ал эми жаңы илимий эмгектер чыкты. Мисалы, мынау китеп, бул 2003-жылы Нью-Йорк шаарынан чыккан, 2017-жылы орус тилге, английский тилден которулган. Бул китепти ким жазган? Джек Уэзерфорд деген тарыхчы. А киши 30 жыл өмүрүн жалаң Чыңгызхандын баянына, анын өмүр баянына арнап, көп илимий булактарга таянып, бир нече тилди билген тарыхчы. 30 мамлекетке тарап 400 000 нуска менен сатылган китеп азыр. Бул китептин аталышы Чыңгызхан и рождение современного мира дейт. Эмне үчүн бүгүнкү дүйнөнү Чыңгызхан менен байланыштырып атат. Себеби бул илимий жол менен далилдеп берип атат. Азыркы жер жүзүндө болуп аткан окуялардын түп тамыры, пайдубалы Чыңгызхан түзүп, Чыңгызхан түптөп кеткен деген мааниде. Эгерде эми даректүү кыска айтсак, эң кызыгы эмне? Чыңгызхан бабабыздагы, Тамерлан бабабыздагы сабатсыз болгон. Булар жазганды да билген эмес, окуганды да билген эмес. Эми бир суроо туулуп атат. Булар эгерде академияны бүтпөсө, жогорку окуу жайды окубаса, сабатсыз болсо, кандай болуп ушундай из калтырган? Өтө кызык маселе. Эми буга кантип жооп табабыз? Көрсө, булар кыргыз элиндеги билимди ата-бабадан 1000 жылдар бою таап, түптөп, муундан муунга өткөрүп келген билимди, турмуш билимин терең өздөштүргөн адамдар экен. Булар психологияны да билген экен, аскер ишин дагы билген экен, адам мамилелерин дагы билген экен. Бир сөз менен айтканда, булардын таянганы 1000 жылдар бою биздин ата-бабабыздагы даанышмандык жолду улап, ошо менен жанагындай ийгиликтерди жарата алганда. Ал эми мына окумуштуу киши эмне деп жазып атат? Мен которуп отурбайын, анткени дагы туура эмес которулду деген сөз болбосун. За 25 лет армия Чингисхана покорила больше царств и народов, чем Римская империя за 400 лет деп атат. Покорила деген сөз анча туура эмес, мунун мазмуну мындай. Бул киши ошол элдердин баарын башын кошконда.
Себеби ал убакта монголдордун саны 1 миллионго жетип жетпеген экен. А кантип ушунча жер жүзүн булар башын кошкон. Мына бу жерде мынтип жазып атат. Период расцвета империи Чингисхана была сравнима по площади со всем африканским континентом и была значительно больше всей Северной Америки, включая США, Канада, Центральную Америку. На современной карте империя Чингисхана покрывает 30 государств с более чем 3 миллиардами жителей. Азыр ушу Чингисхандын өз убагында бириктирген элдердин, мамлекеттердин саны 30тан ашып, азыр ошол мамлекеттерде 3 миллиард адам жашайт дейт. Мына бул киши Илимпос катары айтып атпайбы? В Восточной Европе он объединил 12 славянских княжеств в единую Русь дейт. Мунун биримдигин Чингисхан түптөп кеткен деп атат. Восточная Азия, остатки династии Сунь на юге землями Джурженей в Манчжурии, Тибетом на западе, королевством Тангутов на границе Гоби и землями уйгуров в Восточном Туркестане. Мына жатканда азыркы Кытайдын дагы түптөп кеткен Чингисхан болгон дейт. Ошол доордо баштарын кошуп кеткен дейт. Эми карабайсыздар, бул окумушту мынтип атат да. Чингисхан объединил разрозненные города вдоль Великого Шелкового пути и превратил всю эту зону в зону свободной торговли. Снизил налоги для всех, полностью отменил налоги для врачей, учителей, священников и учебных заведений. Он проводил перепись населения и создал первую международную почтовую систему. На Вьетнамдан Кавказга чейин 5 күн, 5 түн маалымат бар, жетип турушкен. Ал маалымат жанаң эле бийликтин маалыматы эмес. Ким ишкерлер, соодагерлер ошол почтаны пайдаланам десе, акча төлөп маалыматты берип жүрүшкен. Карабайсыздарбы, кандай жаңылыктарды бул киши киргизген. Он создал международное законодательство, но при этом признавал высший закон над всеми людьми, закон вечного синего неба көктеңир. Биз мына теңирчилерди кээде шылыңдап, бир жаман көрсөткөн аракеттер болот. А мына Чингисхан таянган экен ошол ишенимге. Во времена, когда большинство властителей ставили себя выше закона для своих подчиненных, Чингисхан уравнял права правителей и бедных пастухов. Мыйзам алдында, нарк алдында, салт алдында баары бирдей жоопту деп. Бул эмне деген данышмандык. Эми айтып атпайбы? Чингисхан создал такую экономическую социальную базу, что еще 150 лет после его смерти империя продолжала расти. И айтып атат, остатки империи сохранились в Индии до 1857 года. Бул кишинин көрөгөчтүгүн карабайсыздарбы? Бул мынтип жазып атат. Чингисхан полностью изменил жизнь всего мира. Дүйнө жүзүнүн турмушун өзгөрткөн. Союз убагында саясаттын кесепетинен бизди эмне деп окутту? Бул Чингисхан жапайы, жырткыч, зөкүр, жан алгыч, талай кыргын сүргүн салган элдерге жаман адам болгон деген таризде бизди окутту да. Ошону ишенип биз бүгүнкү күнгө чейин жашап атабыз. Чингисхан койчу, бул эми талай элди кырган экен. Бир мындай мына Россия айтып атат го. Татар монгол баскынчылык доору деп, татаро-монгольская ига деп. Мына ошо дагы чындыкка дал келбеген маалымат экен да. Мына окумушту анын баарын жокко чыгарып атат. В Европе монголы уничтожили аристократическое рыцарство, но были сильно разочарованы тотальной бедностью по сравнению со своими землями, со своими народами. Европа ал убакта кембагал жард экен да. Монголдар таң калып, эми буларды биз эмне өзүбүзгө кошобуз деп баш тарткан экен. Ушундай ийгиликтерди жараткан киши. Мына результатом деятельности Чингисхана стало изменение всех сторон жизни в Европе в период Возрождения, начиная от техники и до одежды,
А түгел мынтип жазып атат. Европейцы даже подхватили монгольский боевой клич «Ура!» в качестве возгласа одобрения восторга. Ур деген сөз кыргыздын сөзү да. Ур деген сөз. Мына ошону дагы ушунча элдер Чыңгызхандан алган экен да. Мына салыкты айтып атат, мугалимдер, доктурлар, диний жөрөлгө жүргүзгөн адамдар, окуу жайлар салык төлөөчү эмес деп атат. Бизде азыр төлөп атабыз да, туурабы? Эми бир сөз менен айтканда, бул киши ушунча жаңылыкты киргизген экен, бүгүн дагы ошо жаңылыктар күчүндө Чыңгызханга чейин болгон эмес. Мисалы, Чингисхан ввел первый в истории мира закон о свободе совести. Мындайча айтканда, дин мамлекеттик башкарууга аралашпасын. Ал убакта деп ошол учурда айтылган бе? Ошо киргизген да, бул киши ошону киргизген да. Айткан, дин өзүнүн жолу менен жүрсүн. Эл башкаруу, мамлекет башкаруу өзүнүн жолу менен жүрсүн деп. Ал убакта Европада падышалар, алар Ватикандын, папанын макулдугу болсо гана өзүнүн тагына отурганда. Берки Сирияда, Египетте арды халиф, эгерде халиф батасын берсе, анда эл башкарган. А эгерде диндин башындагы адамдар макулдугун бербесе, эл башкарууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал эми Чыңгызхан эмне кылып атат? Ал айтты, муну токтотуш керек. Бул болбойт. Дин өзүнүн жолу менен жүрсүн, башкаруу өз жолу менен жүрсүн деп. Мына карабайсыздарбы? Чтобы предоставить всем религиям одинаковые права, Чингисхан избавил религиозных деятелей их имущества от уплаты налогов, всех форм общественных отработок. Впоследствии он расширил эти привилегии на те профессии, которые сами по себе приносили пользу государству, включая мелких предпринимателей. Малый бизнес деп атпайбызбы? Аны биз тапкан жокпуз аны. Аны 8 кылым мурда Чыңгызхан бекемдеп кеткен. Мелких предпринимателей, врачей, законников, учителей, ученых. Чингисхан создал законы, которые должны были уберечь страну от борьбы за титул хана. Ал билген такталаш болот балдарынан. Ошон үчүн мыйзам кабыл алган экен. Согласно этому закону, хан всегда должен был выбираться курултаем. Мына элди баалап, элди бийик койгон 8 кылым мурда биздин бабабыз Чыңгызхан болгон. А любой член его семьи, который претендовал бы на этот титул без выбора курултая, должен был быть казнен. Көрдүңүзбү? Бул өзүнүн келечек урпактарын элден өзүн өйдө коюп, элдин курултайынын макулдугун албай мен хан болом десе, өлүм жазасына тартылсын деп. Бул эмне деген даанышмандык? Эмне деген улуулук? Ошол Камбоджа, Вьетнамдан бир Кавказга, Сирияга чейин карабайсыздарбы? Чек ара жок, бөлүнүп жарылуу жок, таможня деген жок, баары эркин соода кылат, салыгын ырымдап эле кичекейле төлөйт. Ушундай мамлекетти Чыңгызхан түптөп кеткенде. Закону подчинялись все, от самого бедного пастуха до самого хана. Таким образом, Чингисхан провозгласил принцип верховенства права. Правовое государство деп какшып атпайбы? Мыйзамдын үстөмдүгү. Биздин бабабыз Чингисхан ошону түптөп кеткен. Ошону ичке ашырганда, он достиг того, чего еще не достигала ни одна цивилизация в мире до него. Кандай даанышмандык. Эми мындай да, эгерде Европада падышалар, королдор бийликти Кудайдын буйругу менен алдык, Кудай бизге бийлик берди деп отурса, Чыңгызхан айткан, жок андай эмес деген. Бийлик жаратканда Кудайды, андан кийин элди курултай шайлабаса, менин урпагымдагы хан болбосун деп койгон. Бу эмне деген даанышмандык, эмне деген акылмандык? Чингисхан четко постановил, что великий закон касается равно всех, включая правителей, и его наследники отменили это правило 50 лет спустя после его смерти. Муну урпактары жокко чыгарып койгон да.
Себеби начар, эл колдобойт, бийлик жүргүзгүсү келет. Демек алар анда айтты да, муну коем, бул убакыт өттү, заман өзгөрүлдү деген шылтоо таап туруп, муну жокко чыгарып койбоду. Ушундай даанышмандыкты биз алигече билбейбиз. А биздин бабабыз бул болгон. Биз сыймыктанбайбыз. Мына карабайсыздарбы? Минтип айтканда, жана бизде кодекс мамлекеттик кызматчынын эреже жоболору деген мааниде изденип атышат азыр. А бул минтип айтканда, эл башкарган адам кандай болуш керек деген. Ал биринчи өзүн өзү башкарып билиш керек деген. Первый ключ к власти – умение управлять собой. Особенность – умение подчинить свою гордыню. Он объяснял, что это труднее, чем приручить дикого льва. Жапай арстанды колго үйрөткөндөн дагы оор менмин деген текеберликти, өзүнүн керсеюу, бой көтөргөнүн жоя кылбаган адам эл башкара албайт деп койгон. Биз ушундай сөздөрдү угабызбы азыр? Жок. Бул биздин бабабыздан бизге мурас болуп калганда. А бирок эгерде сен өзүңдү тискиндей албасаң, элге сен башкара албайсың. Өзүңдүн ачууңду тие албасаң, өзүңдүн дүйнө корлугуңду тие албасаң, сен эл башкара албайсың деп ачык айтып кеткен. В соответствии с монгольской традицией он призывал сыновей никогда не говорить слишком много. Произносить только то, что должно было быть сказано. Вождь должен показывать себе своими деяниями, а не словами. Никогда он не познает счастья, пока народ его несчастливый. Биздин президенттер ушуну карманса, кыргыздын турмушу бүгүн бөлөк болот эле да. Бул карабайсыздар, эмне деп айтып атат? Көп сүйлөбө дейт. Бул кыргызда аймат. Маңызыңды эспечи. Кыска сүйлө, нуска сүйлө деп коет да. Токотерин айт дейт. Мына карабайсыздар, анан айтып атат, сөз менен эмес, иш менен өзүңдү көрсөт деп атат. Бизде 15 жыл президент болгон адам, улам бирдеке убада берип, улам элди алдап отуруп, жакшы сүйлөп, иши жаман болуп чыкпадыбы? Айла жок, анан качып кетти. Мына бизге мурас. Анан бул киши айтып атат да, эгерде элиң бактылуу болбосоң, эл башкарган адам эч качан өзүн бактылуу сезбеш керек деп атат. Биз ушундай сөздү угабызбы бүгүн, укпайбыз биз. Демек, биздин бабабыз бизге калтырган мурасты биз эмне үчүн ошого кайрылып, бүгүнкү көйгөйлөрдү чечүү жолунда таянбайбыз. Пока человек не видит цели своей, он не может устроить даже свою собственную жизнь, а тем более жизнь народа. Сен өзүң турмушта орнун таппасаң, өзүңдү оозуктай албасаң, терс мүнөздөрүңдү баса албасаң, анда сен эл башкара албайсың деп атат. Мына бүгүн муну илгелеп коюш керек жарнактарга. Эми карабайсыздарбы, сам сторонник практичного и простого образа жизни. Жөнөкөй. Бизде мурда президенттер эртең менен ишине келатканда канча миң адамдар жолдон өтө албай, жолдун баарын бууп, бекитип, гаилер элдин баарын кууп болду беле ушундайлар? Болгон. А Чыңгызхан бабабыз айтып атпайбы? Жөнөкөй жаша. Он предостерегает их от яркой жизни, полной материальных излишеств, суетных удовольствий. Легко будет забыть свою цель и мечту, когда у тебя будет пышная одежда, быстрые кони и красивые женщины. В этом случае ты будешь не лучше раба и наверняка потеряешь все, что имеешь. Биздин президенттер ушинтип отуруп тагынан айрылбадыбы? Мына бул киши 800 жыл мурун муну жазып кеткен. Муну айтып кеткен. Эмне үчүн биз ушуну үлгү катары тутпайбыз? Мына великий хан учил своих сыновей, что есть разница между тем, как победить армию, и тем, как покорить народ. Если вражеское войско можно разбить при помощи правильной тактики и верных людей, то чтобы покорить народ, нужно завоевать его сердце. Элдин жүрөгүн алмайынча, эл сени ичбейт деген сөз да. Мына 30 жыл эгемендүү доорунда эл өзү менен, баш мыйзам президенттер менен, депутаттар менен. Ушунун баарын эмне үчүн биз бүгүн окуп, талкууга алып, жакшысын алып, жаманы болсо эми door өзгөрүлдү деп мамиле кылбайбыз. Дагы бир кызык маселе. 1200
69 жылы урпактары бири менен такталашып согуша баштаганда бир топ бөлүнүү жарылуу болгон. Анан булар ынтымак курултайын 1269 жылы таласты өткөргөн. Мен китептеримде муну кененирээк жазгам. Эмне үчүн таласты өткөргөн? Ошол Вьетнам, Камбоджадан бияктан Кытай жери, Борбордук Азия, Кавказ, Сирия, Иранга чейин эмне татыктуу жер табылган жокпу? Курултай өткөргөнгө. Жок, татыктуу жер көп болгон. Бирок Манас бабабыздын арбагы бар жерден ынтымакка келбесек, биз бөлөк эч жерден ынтымакка келе албайбыз деп. Эң кызыгы, ал курултайга чейин Кыргыздын жеринде да бир курултай өткөн. Мына ошону мен окуп коеюн. Вместо того, чтобы дожидаться, когда вдова Гююка созовет курултай в столице Каракаруме, хан Батый, Жучунин небереси, созвал его сам в 1250 году на озере Исыкуль в горах Тянь-Шани деп атат. Ошол курултайдан 19 жыл мурун улуу баласы Жучунин небереси 1250 жылы Ысык-Көлдө, Тянь-Шанда курултай өткөрүп, курултай избрал старшего сына Мунке ханым. Кыргыздын жерине байланыштуу болуп атат. Бир эмес, эки курултай Кыргыздын жеринде. Эми ушунун баарын алар жакшы билгенде, биз түпкү мекенибиз бул, түпкү бабабыз биз. Эми ушул жерде ынтымакка келелик, ушул жерде кан шайлайлык деп, ырымдап бөлөк жерде ыра көрбөгөндө, муну айтсаң дагы көп адамдар ушу да ишенбей койчу эми. Себеби бизди ушунча маңкурт кылганда. Эми сөзүмдүн аягында мындай, Чыңгызхан өзү эми кыргыз деп айттым мен. Бул киши көчмөндөр эмнеге ыраазы? Боз үй көчүп конуп жүрөт. Аларга артык баш байлык да кереги жок, дүнүйө да кереги жок. Көчкөндө же ашу ашканда калат, же дарыя суу кечкенде агып кетет. Булар отурукташкан элдерди басып, алардын байлыгына кызыккатар болгон эмес. Көчмөндөр отурукташкан элдин турмушун эми бул байкуштар эмне аалам ушундай кенен болуп турса, өзүн түрмөгө камап койгон деп жактырган эмес. Ошон үчүн эмне үчүн Чыңгызхан ушунча элди бириктирген? Ал минтип айтканда, Чингисхан сказал: дети не слушают отцов. Младшие братья не обращают внимания на слова старших. Муж не имеет доверия к жене, а жена не следует повелению мужа. Свекры смотрели неблагосклонно на невесток, а невестки не уважали свекров. Кайненесине сыйловай. Большие не воспитывали малых, малые не соблюдали наставления старших. Вельможи замкнулись в своем окружении. Они не привлекали к себе людей вне их ближайшего окружения. Люди богатые пользовались всеми благами, но не делали состоятельных людей. Они не работали во имя народа. Она митвайтватпав. Воры, лжецы, возмутители, разбойники процветают. Такому народу собственное стойбище не является солнце. Народ грабит. Лошади не имеют покоя. Карабайсыздар, азыркы турмушту көргөн, мына азыркы турмушка окшоштуруп атпайбы? Чагылдырып берген, Эч кимди укпайт, эч кимди тоотпойт, баш аламан. Анан бул киши окумушту жазып атпайбы? Чыңгызхан дейт, ошол 26 миллион чарчы километр аянтта канча эл жашаса, баарын туруктуулукка жеткизген дейт. Стабильность, мир, спокойствие, торговля, процветание. Соғыш жоқ. Бізде кейбір саясатшылар ел бөлінбейді. Саясатшылар ушу кичекей чакан Кыргызстанды түндүк түштүктө бөлгөнүн кээде угуп калабыз, кээде. Эми кичекей Кыргызстандын ушинтип бөлгөнгө аракет кылганда, а бул киши болсо 26 миллион чарчы километр аянттагы элдин баарын, ар кандай динди тутунган элдердин баарын башын кошуп, ынтымакта жашагыла. Чек ара дегенди унуткула. Карактоо деген болбосун. Тарбияны колго алгыла, кичүүлөр улууларды урматтасын деген көрбөйсүзбү бул эмне үчүн? Бизге мунун баарын азыр муногу Америкада чыккан китепти жазган тарыхчы айтып берип атат. Мына Чыңгызхан мындай болгон деп атат.
Биз азыр 30 жыл болду келечекке жол таппай улам көрүнгөндү ичип атпайбызбы? Эмне үчүн өзүбүздүн бабабыздын мына ушундай керемет акылын, даанышмандыгын биз ойлонуп, эмне үчүн ошого таянбайбыз? Эмне үчүн дагы эле анан тиги Западтын демократиясы, анан кийин алардын гендер саясаты деп ушул жерде казак-кыргыз бир тууган чек арада машинелер өтпөй кээде 300-400 машина кезек күтүп калат деп атат. Бу жерде айтып атат. Вьетнам, Камбоджа, ушулардан Кытайдан баштап Иранга чейин, Египетке чейин эч кандай чек ара болбойт. Эч кандай бажы төлөм болбойт. Ошон үчүн могу окумуштуу айтканда, азыркы дүйнөлөшүү доорду, глобализация доорун түптөгөн улуу Чыңгыз хан болду дейт. Эгерде ушул кыргыз эмес, түрк эмес, ушу батыштын өкүлү, тарыхчы ушунча баа берип таң калып отурса, эмне үчүн биз мындан кабарсыз болобуз? Эмне үчүн биз жол издеп таппай тияка бияка урунабыз? Эгерде жол биздин бабаларыбыз бизге калтырса, мурас кылып айтса, мына ушул ойлорго мына китептер, Чыңгыз хан бабабыздын өмүр баяны, эмгеги, калтырган изи баарыбызды чакырып ататтар. Мына жанагы Чагатай жазуусу дейт. Мен окудум Чагатай жазуусун. Бүт эле кыргыз экен да. Бүт эле кыргыз экен. Баарды мен котормосу жок эле баарын түшүнүп атам. Түтүн салыгын буйрук кылдым дейт. Бу монголдукубу же бу кыргыздыкыбы? Түтүн салыгын буйрук кылдым дейт. Жарлыкта. Эмне үчүн биз ушуну элибизге айтпайбыз? Эмне үчүн намысыбызга келбейбиз? Эмне үчүн ошо кыргыз биздин бабаларыбыз ким болгон? Алигече билбей, ушу көрүнгөндү ээчип жүрөбүз. Эмне себептен агай ушул чын эле тарыхыбызды биз билбейбиз? Атайын бизди ушундай абалга жеткизген. 30 жылдан бери деле ким бул? 30 жылдан бери дагы эле баягы Москваны кылчактап карап отурган адатыбыз кетпей жатат да. Ошол Союз убагындагы жазылган жалган тарыхты ошол 50-60 жыл ичинде докторлук диссертация жактап, кандидаттык диссертация жактап, ошону жадыбалдай жаттап алып туруп, жалган тарыхты бүгүн дагы кыргызга окутуп атат. Бүгүн дагы жалган тарыхты кыргызга айтып атат, уялбай. Арбактан да коркуш керек да булар. Булар бөлөк тарыхты билбейт. Алар бөлөк тарыхты окуган эмес, аларга окуткан эмес. Чоң саясат болгон. Кыргыздар жапайы эл. Кыргыздар мал ээчип жүрүп, мал өңдүү болуп калган. Буларда опера жок, балет жок. Булар маданиятсыз. 16-кылымда араң-араң эл болуп калыптанган деп биздин аң сезимибизди кишендеп койгон. Биз ошондон чыга албай келатабыз. Эгерде мисалы бирөө чын тарыхты айтса, күлөт булар. Бул багы эми бул санжыра, фолк history деп мындай өзүн өйдө коюшуп, бирок тарыхты билбейт да. Ошон үчүн биздин эл өз жолун келечекке таппай жатат. Көрүнгөнгө урунуп, тияктан үйрөнөт, бияктан үйрөнөт. Бизге жукпайт да. Себеби биздин тамырыбыз терең жатат. 15.000 жыл, 10.000 жыл, 6.000 жыл тарых далилдеген. Ошондой тереңдикте эл, анын маданияты бөлөк, анын ой жүгүртүүсү бөлөк, анын кулк мүнөзү бөлөк. Эмне үчүн мына союз тарагандан кийин бизде канча президент алмашып кетти? Бир дагы мамлекет анча президент алмашкан жок. Эмне үчүн? Биздин эл себеби канында улуулук бар. Бизде эл эркиндик менен адилеттүүлүккө сугарылган эл. Канында эл, адилет болбой эл жарыбайт деп бабаларыбыз айткан. Бирок президент алмашканы менен турмуш өзгөрүлбөй жатат. Агай, бул жерде ушул маек чыккандан кийин окурмандардан кандайдыр ар кандай суроолор пайда болду. Чыңгыз хан мейли кыргыз болсун, кыргызга кандай кызыкчылыгы бар, кандай тиешеси бар деген суроолор көбүрөөк болду да. Чын эле кандай тиешеси бар? Эгерде Чыңгыз хан кыргыз болбосо деле, биз а кишинин өмүр баянын, тажрыйбасын, башкаруу ыкмаларын иликтеп, изилдеп, жакшысын алышыбыз керек эле. Себеби адам заатынын тарыхында Чыңгыз хан калтырган из теңдешсиз. Ага бөлөк жетекчи, бөлөк падышанын калтырган изи теңелүү болбойт.
Бирок бул киши кыргыз болгондо. Ошон үчүн бул киши биздин кулк мүнөзүбүздү билип, биздин нарт менен, салт менен, адеп менен жашаганыбызды билип, бул киши элдин ынтымагын, элдин биримдигин камсыз кылган кандай жол менен, адилеттүүлүк менен, акыйкатты ыйык тутканы менен бул кишиге баары болгон анын улуту ким? Ал эгерде мыкты жоокер болсо, анын өз ордун ошондой баа берген. Эгерде соодагер болсо, улутуна карабай соода кыл деген. Элдердин баарын дин тутканына карабай ынтымактуу жашагыла, адам болуп жашагыла, адамча жашагыла деген саясатты жүргүзгөн. А болбосо ошо 1 миллион эл кантип ушунча мамлекеттерди, ушунча элдерди башкара алган? Эгерде азыркыдай зомбулук менен, коркутуу менен, зордук менен башкарам десе, башкара албайт болчу да. Мүмкүн эмес да. Бир уч эл ушунча мамлекеттерди кантип башкарат эле? Мына тарыхта кызыгы азыркы Иран, байыркы Перс мамлекети монголдор ага тийген эмес. Алар өздөрү кайрылган. 3 кылым бою бытырат, майдаланып, бири-бири менен согушуп, тынбай чатакташып, өнүкпөй, өспөй, айласы кеткенде алар айткан: "Бу Чыңгызханга биз элчи жиберелик. Биз ошолордун кандыгына кошулалык. Биз көрүп атабыз, соода өнүгүп атат, эл турмушу оңолуп атат, согуштардын баары, арыздашуунун баары жалаң эле мамлекеттердин ортосунда эмес. Үй бүлөдө дагы ынтымак, ыйманга келип калды" деп алар кат жазып, анан элчилерди жиберет. Анан Чыңгызхандын урпактары аларды карап, макул, биз анда кошулсаңар кошулгула деген. Карабайсыздарбы? Азыр Кыргызстанга ким кошулам дейт? Кыргызстан өзү тиги Россияга кошулам деген бир кээ бирлердин сөзүн айтып атат. Бизге кечиримсиз да мындай мамиле кылуу. Эгерде биздин бабаларыбыз бизге эч ушундай акыл насаат калтырбаса, айла жок, тияка бияка урунат элек да. Ал эми мындай мурас менен болгондо дагы кыргыздар экен, биздин бабалар экен билип туруп, анан болбой эле ага көңүл бурбай, ага кызыкпай, баягы эле батыштын ырын ырдай берсек, Кыргызстан оңой менен оңолбойт го. Кыргыз ушул Чыңгызхандын эмнеси менен сыймыктаныш керек? Мен жана бир топ жерлерге окумуштардын айтканын көңүл бурдум го. Эң негизи бул киши адилет болгон да, калыс болгон. Биринчиден, экинчиден мен айттым, сабатсыз, эч кандай академия окуу жайды билбей, ушундай даанышмандык менен элдерди башкарган себеби кыргыз элинде калыптанган нарк, салт, адеп, ыйман бул бүгүн да бизге сабак, бүгүн да бизге үлгү. Эмне үчүн биз ошол үлгүнү уланта албайбыз, уланткыбыз келбейт? Чыңгызхан, карабайсыздарбы, өзү азап менен өскөн. 11 жашында душмандардан качып, анан ошондо жазып кетпедиби жанагы Андреев, капитан Андреев деген 1715-жылы китепти жазып атат. Мен карый аксакалдардан сурасам, туура 11 жашта Чыңгызханды өлтүрөбүз дегенде качып баратып энесине айткан: "Мени издесеңер кыргыздардан табасыңар" деп. Эмне үчүн ошо тегеректе көп элдер болсо, эмне үчүн бул кыргызга качкан? Билген да бул. Өзүнүн санжырасын билген, ата тегин билген. Эгерде кыргызга качпай бөлөккө качса, аны берип кармап берип коет да. Ошон үчүн кыргызга качкан. Муну ушундан да жыйынтык чыгарсак болот да. Себеби бул киши чоң азап менен, ачарчылык менен, көрбөгөн көйгөйлөр менен бутуна турган адам. Бул киши туткундалган өз убагында, туткунда бир нече жыл жаткан. Бул киши тоодо, үңкүрлөрдө душмандардан жашынып жүргөндө мезгилдер болгон. Бирок ошонун баарын жеңди да. Ошонун баарын жеңди. Ошон үчүн биз бул мурасты дагы баалай албай жатабыз. Эгерде эл кызыкса, эл бекеринен кызыккан жок. Себеби канда сезим бар да. Бул бирдеке бир мындай тартып атат да. Мен ушинтип баалайм. Жана бир күндө 11 миң адам көрүптүр. Эгерде жанагы Кыргыз Чыңгызхан доорунда дегенди дагы ал видео материал, ошону эл көрсө, ого бетер ынанат. Аарде бүт баарын китеп менен, сүрөт менен мен айтып берип атам.
Борбор Азия жумурияттары эгемен болгондон кийин өзбек илимпоздору ошо Тамерланды өзбек болгон деп менчиктеп алышты. Бул көрүнүштө канчалык туура деп эсептейсиз? Ошондой эле казак коому Чыңгыз ханды казак болгон деген пикирлерди айтып чыгышып атат да. Бул көз карашыңыз кандай? Казак элинде эки ача пикир бар. Бир тарап аны душман казактын бабаларын кырган дейт, бир тарап жок бул казак болгон дейт да. Эми Чыңгыз хан ким болгонун мен далилдүү айтып бердим. Эгерде алар Чыңгыз хан кыргыз болгон деп мен келтирген далилдерди ошондой талашсыз маалымат менен далилдеп берсе, анда угалык, анда карайлык, бирок андай далилдүү маалыматтар азырынча чыга элек. Экинчи маселе Тамерланга тиешелүү. Мындай Рустам Рахманалиев 1990-жылы Союз ыдыраарынын алдында китеп чыгарган. Союз убагында Тамерлан деп. Ал китеп 100.000 нуска менен чыккан. Анан кийин Союз ыдыраганда Тамерландын 600 жылдык мааракесин белгилеген өзбек туугандарыбыз. Ага арнап китеп жазган Тамерлан жөнүндө Рустам Рахманалиев. А киши менен мен таанышмын, а киши менен тарыхты бир топ бирге окуп, бирге талашып, бирге иликтеп атабыз. Анан а киши айтып атпайбы, ошондо Раматылык Каримов мага айтты дейт, жакшы китеп экен, бул кишинин өмүр баянын, мурасын жакшы келтирип ачып берген экенсиз. Эми биз жерге кошуп койбойсузбу, бул киши сабаттуу болгон деп. Анан мен айттым дейт, жок, мен чындыкты бурмалаганга акым жок, мен анте албайм. Чыңгыз хан өтө көрөгөч, өтө эстүү, өтө даанышман адам болгон, бирок катты билген эмес да. Анан эми бул элге дагы таяна турган тоо керек экен да. Бир мындай кармана турган улуу инсан керек экен да. Ошон үчүн Чыңгыз ханды өзбек деп коюшту. А чын-чында келгенде тарыхтый булактарды окусаңыз, бул киши өзбек элдери менен, ошондо өзбек уруулары менен бир топ согушкан учурлар да болгон. Бул саясат экен, бирок бир чети саясат, а бир чети Чыңгыз хан өзү китеп калтырган, аны айтып берген, тигилер жазган да, өзүнүн оозунан жазган. Ошондо өзүнүн санжырасын келтирип атат. Санжырасында ачык эле туруп атпайбы? Ачык эле туруп атат бул ким экенин. Барлас уруу тияк-биягынан тиги Түмөн хандан тараганын, бирок эң кызыгы Ватикандын элчиси айтып атпайбы? Кан сарайда эң баалуу тамак, сый тамактын эң баалуу задняя часть лошади. Аларда уча деген түшүнүк жок. Уча деген билбейт алар. Бирок уча эң сыйлуу мейманга тарткан тамак деп ал айтып атат. Анан айтып атат, Чыңгыз хан дайымата ак калпак кийип жүргөн деп атат. Жайында кымыз ичкен, кышында бозо ичкен. Бозону ким жасайт? Бозону казак туугандар да жасабайт. Мен өзбек туугандарды айтпай эле коеюн. Кымызды ким ичет? Ак калпакты ким кийет? Мына маселе каякта. Ушунун баарын оңой эле тактап койсок болот, бирок биздин тарыхчылар коркот. Айтат да, эгерде мен ушинтип айтсам, анда өзбек кесиптештерим таарынат мага. Алардын конференцияларына мени чакырбай коет, мен командировочный албай коем, менин тиги аспирантымды оппонент болбойт, мен бөлүнүп калам, мен ак карга болуп калам дегенден, мен биздин тарыхчыларга ушунун баарын айтып далилдеп, анан айтып атам да, суроо берип атам. Ушунун баарын айтпайсыңарбы дедим. Эмне үчүн мен айтышым керек? Бөлөп айтпайбы дейт. Орустан тарыхчысын чакыралык дейт. Же казактан чакыралык, ошол айтсын дейт. Мага мен тынчыраак эле жашай берейинчи. Мынагындай чыт-чатактан оолак болуп дейт да. Айланайын. Кыргыздын тарыхын, болгондо да далилдүү тарыхын айткандан сен корксоң, тарыхчы болбой эле койбойсуңбу? Бирок багы пендечилик, турмуш тиричилик муктаж кылат. Ошондон анан элибиз билбей жүрөт да. Эгерде биздин эл билсе, биздин бабаларыбыз кандай болгонун, мен оюмча бөлөкчө мамиле кылат эле өзүн тааныганга кадимкидей өзгөрүлөт болчу. Албетте бөлөктөргө да мамилеси өзгөрүлөт болчу. Намысына келет эле, ой жүгүртүүсү бөлөк болот эле. Карабайсыздарбы, жана Калпакчан 150 жыл ушунча аянтта кимдер башкарган элди?
ак калпак кийгендер башкарган. Мүмкүн биринчиден алар да кыргыз эместир, бирок калпакты кийгендер. Чыңгызхан бабабыз кийсе, ким анан кийбей коет? Агай, Чыңгызхандын тарыхын айтып отурсак 1 саат жетишсиз. Ой, туура. Жыйынтыктоочу сурап алык. Ушул Борбор Азиянын азыркы элдеринен ошо Чыңгызхандын учурунда кимдер болгон? Өзбек, казак, кыргыз кимис болгон? Себеби талаш тартыштар чынында өтө көп да. Эми бул суроого кыска жооп берүү кыйын. Себеби мисалы жана Таласта 751-жылы Кытай менен арабтардын согушу болгондо, ал убакта Карлук эли ошол тагдыр чечип кеткен. Ал убакта элдердин көбү бөлөк ат менен таанымал да, бөлөк ат менен тарыхка кирген. Эгерде биз Чыңгызхан дооруна кайрылсак, ал убакта тарыхый булактарда азыркы бир топ элдердин ысымдарын биз таппайбыз. Мен аларды атагандан баш тартайын, себеби алар муну саясатка айлантышат, же таарыныч болот. Бирок тарыхый чындык ушундай да. Бир топ элдер, азыркы Европадагы бир топ элдер дөбө маданиятын түптөгөн, калтырган кыргыз доорунда алар болгон эмес. Алар 3,5 жыл калыптанганына 3,5 жыл болду. Дөбө маданияты 6,000 жыл мурда калыптанган. Биздин бабаларыбыз ал убакта ушундай улуу маданиятты калтырса, алар жер жүзүндө болгон эмес. Алардын бабалары болгон. Алар эмне деп айтып койгон? Тарых аларды Индо-Европа элдери деп койгон. Сүйлөгөн тили санскрит тили болгон деп койгон. Ал убакта азыркы Европадагы элдин бири да жок болгон деп атат да. Бул тарыхтын эми мындай маселелери өтө кызык, бирок бүгүн кыргызга анын кереги деле жок деп ойлойм. Кыргыз өзүнүн тарыхын, бөлөк тарых кереги жок кыргызга. Өзүнүн бабаларынын тарыхын, өз тарыхын ордуна койсо, ошондон тыянак чыгарса, келечекке даңгыр жол табат эле. Биздин убактыңыз да биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Окурмандарга кызыктуу, ушул бизге Назар Ньюс маалымат агенттигине чыккан маалымат, ушул Чыңгызхан да Тамерлан да кыргыз болгон деген макала өтө кызыктуу талкууга алынды. Мындан ары дагы ушул бизде окурмандарга кыргыздын тарыхтары жөнүндө көрөрмандарыбызга айтып берип турасыз деген үмүттөбүз. Рахмат. Ийгилик каалайм. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Дастан Сарыулов болду. Мындан ары да Кыргызстандын тарыхы жөнүндө көптөгөн кызыктуу талкууларды биздин YouTube каналыбыздан көрүп турасыздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.